WhatsApp бул үй-бүлөңүз, досторуңуз жана сиз менен бизнес кылган адамдар менен баарлашууну жеңилдеткен мобилдик веб билдирүү кызматы. Бул бир аз SMS жөнөтүүгө окшош, бирок сиз үн билдирүүлөрдү, сүрөттөрдү жана видеолорду ошондой эле адамдардын топторуна билдирүүлөрдү жөнөтө аласыз. WhatsApp бул интернет билдирүүлөрүнүн бир түрү. Башкалар да ушундай жол менен иштешет. Эгер сиз бир адамга билдирүү жөнөтүүнү кааласаңыз, биринчи телефонуңуздагы WhatsApp белгисин басыңыз. Экинчи чат белгисин басыңыз. Үчүнчү эми билдирүүңүздү жөнөткүңүз келген адамдын атын таап, анын атын басыңыз. Төртүнчү текст кабарын киргизип, жөнөтүү баскычын басыңыз. Бешинчи ошондой эле камера сүрөтчүсүн басуу менен сүрөт жөнөтө аласыз. Алтынчы сүрөткө тартып, жөнөтүүнү басыңыз. Жетинчи сиз буга чейин тартылган сүрөттөрдү же башка нерселерди, мисалы, видеоклиптер жана музыкалык файлдарды төйнө сүрөтчөсүн басып кошо аласыз. Сегизинчи ошондой эле быйтыкчаны же текстик билдирүүңүздү быйтыкчалар менен бөлүшө аласыз. Быйтыкчанын белгисин басып, каалаганын тандап алсаңыз болот. Тогузунчу саламдашууңузду жаздыруу үчүн микрофон сүрөтчөсүн басып туруу менен үн билдирүү жөнөтө аласыз. Кабарыңызды жөнөтүү үчүн сүрөтчөнү бошотуңуз. Эгер сиз билдирүүңүздү бир нече адамга жөнөткүңүз келсе, бир эле сүйлөшүүгө бир нече адам катыша турган топтук чатты орното аласыз. Биринчи WhatsApp белгисин басыңыз. Экинчи чат белгисин басыңыз. Үчүнчү жаңы топ белгисин басыңыз. Төртүнчү топко кошкуңуз келген адамдардын атын табыңыз. Алардын бардык аттарын белгилеп, андан кийин жебени басыңыз. Бешинчи тобуңузга ат бериңиз жана жашыл белгини басыңыз. Алтынчы кабарыңызды жөнөткөнүңүздө ал сиздин топтун бардык мүчөлөрүнө жеткирилет. Дүйнөнүн каалаган жеринен каалаган адам сизге WhatsApp аркылуу билдирүү жөнөтө алат. Андыктан коопсуз болуу маанилүү. Эгер сиз тааныбаган бирөө сизге SMS жазса, кимдир бирөө сизге ыңгайсыздык жараткан билдирүү жөнөтсө, аларды бөгөттөп койсоңуз болот. Бул үчүн биринчи бул адам сизге жөнөткөн билдирүүнү ачыңыз. Жогорку жактагы 3 тик чекитти басыңыз. Экинчи тизме пайда болот, дагы басыңыз. Үчүнчү эми бөгөт баскычын басыңыз. Төртүнчү андан кийин сиз бул адамды бөгөттүүнү каалайсызбы деген билдирүүнү аласыз. Ок баскычын чыкылдатыңыз. Эгер сиз WhatsApp колдонгуңуз келсе, мобилдик операторуңуздун мобилдик ыкчам маалыматтарды сатып алышыңыз керек болот. Бирок сүрөттөрдү, музыкалык видеолорду же сүрөттөрдү жөнөтүүдө жана алууда ар кандай көлөмдөгү ыкчам маалымат колдонулат. Бул сизди WhatsApp билдирүүңүздү SMS-ке караганда кымбатыраак кылышы мүмкүн. Сүрөттөр, видеолор жана музыкалык видеолору бар билдирүүлөрдү алууда телефонуңузда көп орун ээлеши мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн сиз WhatsApp'ты ачыңыз. Жогорку жактагы 3 вертикалдуу чекитти басыңыз. Орнотууларды, андан кийин мобилдик ыкчам маалыматын колдонууну басыңыз. Автоматтык медиа жүктөөлөр бөлүмүндө сиз автоматтык жүктөө үчүн 3 жолду көрө аласыз. Мобилдик ыкчам маалыматтарды колдонууда деп белгиленген опцияны басыңыз. Эми сүрөттөр белгисин алып, ок баскычын басыңыз. Мобилдик интернет дүйнө жүзүндө адамдар үчүн байланышты жеңилдетет. Эмне үчүн аракет кылып көрбөйсүз?